Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн чыкканына бир нече жыл өтсө дагы деле тасма тарыхындагы эң мыкты тасма деген орундукту эч кимге бербей. Мыкты тасмалардын арасында биринчи орундукту ээлеп турган Шоушенк түрмөсүнөн качуу аттуу тасманы көрөбүз. Анда эмесе тасма эмнеси менен өзгөчө экендиги сизге дагы кызыктуу болуп калган болсо баштай берели. 1947 Америка өлкөсүнүн Мэн штаты. Көп жылдан бери банкта иштеген Энди Дюфрейн унаасында олтуруп алып ичип жаткандыгын көрөбүз. Ал колуна тапанчасын алып аябай ачуусу келип жаткандыгы байкалат. Анткени Энди олтурган жерден алыс эмес жайгашкан үйдө каарманыбыздын аялы ойношу менен жаткандыгын Энди билип калыптыр. Бирок каарманыбыз ичимдиги түгөнгөндөн кийин солуга түшүп тапанчасын ыргытып жиберет да кайрадан үйүнө кетип калат. Эң эле кызыгы Энди көп өтпөй эле кармалып анын үстүнөн сот иши жүрө баштап, анын аялы менен ойношу каарманыбыз аларды өлтүрөм деп ниеттенген күнү өлгөндүгү билинет. Андан дагы кызыгы алар так эле тапанчанын огунан өлүптүр. Бирок Энди күнөөсүн мойнуна албай мен аларды өлтүргөн эмесмин, ооба өлтүрөм деген ниетим болгон. Бирок мен соолуккандан кийин тапанчаны сууга ыргытып кетип калганмын. Эмнеге мени күнөөлөп жатасыңар десе, Эндиге эч ким ишенбей бардык далилдер ага каршы иштеп, ал сууга ыргытып жиберген тапанча дагы табылбай, өлгөндөргө тийген ок каарманыбыздын тапанчасына тиешелүү эмеспи аныкталбай дагы калат. Ошентип соттун чечими чыгып, Энди Дюфрейнди 2 жолу өмүр бою эркинен ажыратышты. Биз ошентип Мэн штатындагы Шоушенк түрмөсүн көрө баштайбыз. Ал жерде жаңы түрмөгө камалгандар келген мезгилде башка айыпкерлер аларды колчоп тосуп алышып, кайрымакка жаңы илинген балыктай эле кубанып карашчу. Биз ошондой айыпкерлердин арасында бул түрмөдө көп жылдан бери олтурган Элис Бойд Реддингди көрөбүз. Аны түрмөдөгүлөр Ред деп атап коюшчу. Анткени ал түрмөдөгү айыпкерлерге эмне керек болбосун акысын төлөсө бардык нерсени таап келип бергенге кудурети жетет эле. Ошентип жаңы камалгандардын арасында Энди дагы ал жерге келип түрмөнүн башчысы айыпкерлердин алдына чыгып, өзүн Сэмюэл Нортон деп тааныштырып, жана күзөтчүлөрдүн башчысы Хедлини дагы тааныштырат. Анан дагы Нортон: эми силердин өмүрүңөр менин колумда, мен бул жерде силердин падышаңар боломун. Бул жерде тартиптүүлүктү жана Библия китебин сыйлоону үйрөнөсүңөр. Эгер менин сөзүмөн чыга турган болсоңор, силерди жок кылып коюш оңой эле деп Хедлиге буйругун берип, ал айыпкерлердин бирин барып эле өзөртө чыгат. Гаси свет! Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Ошентип түрмөдөгү жашоо башталып, жаңы келген айыпкерлер үчүн түрмөдөгү биринчи түн аябай оор экендигин билебиз. Ошондуктан башка айыпкерлер жаңы келгендердин кимиси биринчи кыйкырып баштайт экен деп ортодо мелдешишип, ар кимиси ар башкасын тандап утушка чылымдарды коюшчу. Анда Ред Эндини тандап 2 үкөк чылым коюп, бирок бул жолу Хейвуд деген айыпкер утуп, ал тандаган адам кыйкыра баштайт. Кыйкырыкты уккан күзөтчүлөр келип, күзөтчүлөрдүн башчысы темир торду ачкыла деп буйругун берип, кыйкырып жаткан айыпкерди уртокмок алып жарымөлүк кылып сабап салат. Өкүнүчтүүсү, ал айыпкер эртеси күнү алган жаракатынан өлүп калгандыгы билинди. Хейвуд болсо мелдеште уткандыгы үчүн көп сандагы чылымдарды өзүнө алып, Ред болсо Эндинин айынан 2 үкөк чылымын уттурду. Эми кандай болбосун каарманыбыздын түрмөдө жашоосу башталып, ага айыпкерлердин кээ бирлери кызыга баштап, биз ошондой кызыккандардын башчысы Бокс Дайман менен таанышабыз. Көрсө Бокс Дайман менен жүргөн адамдарды эже сиңдилер деп коюшат экен. Алар айыпкерлердин арасынан жаккан адамдарды күч менен эле уртокмокко алышып, эркек экендигине карабай зордукташып өздөрүнүн кумарын кандырганга көнүп калышыптыр. Ошондуктан ал Дайманга Энди жаккан байтур акырындан сөз арта баштайт. Ошентип арадан 1 ай өтүп, Энди эч ким менен деле баарлашпай, бир күнү так эле Реддин жанына келип, аны менен таанышып: сен бул жерде бардык нерсени таап бергенге кудуреттүү экенсиң го. Мага кичинекей бир тарабы теше, экинчи тарабы балка керек болуп жатат. Ушул шайманды алдырып бере аласыңбы десе, Ред биринчи баш тарткысы келип, анын сага эмне кереги бар деп каарманыбыздан сурай баштайт. Анткени Энди эртеңки күнү балка менен бирөөнү өлтүрүп кое турган болсо, Редке дагы зыяны тиймек. Анда Энди максатын түшүндүрүп: сен ал балканы өзүң деле көргөндө түшүнөсүң, аны менен эч кимди өлтүрө деле албайсың. Мен болгону кооз таштарды аябай жакшы көрөм, мурда аларды чогултчу элем, азыр дагы чогултканга аракет кылып жатамын. Таштарды кээ бир учурда бир түскө келтиргенге ошол мен айткан балка керек. Анан дагы балка менен дубалды тешип качканга аракет кылат деп ойлонбой эле кой, сага эч кандай зыяным тийбейт. Балканы алдыртып бергениңе кызматыңа канча болсо төлөймүн десе, Ред макулдугун берип, көп өтпөй эле өзүнүн ыкмаларын колдонуп жанагы балканы колуна алды. Посылка для Дюфрейна. Бир күнү балка Эндинин колуна тийип, ал көздөгөнүнө жетти окшойт.
Бул убакта каарманыбыз түрмөнүн киржүүчү жайында иштеп, анын жашоосу тынчтык менен өтпөй. Жанагы эже сиңдилер тайпасы ар дайым аны кармап алып өздөрүнүн аракетин жасоону көздөй беришчү. Бирок Энди эч эле баш бербей колунан келишинче мушташып, арадан 2 жыл өтсө дагы бети башындагы көктөр тез-тезден пайда болуп турду. Бул аралыкта каарманыбыз Ред жана башка айыпкерлер менен достошуп калган эле. Алар кээ бир учурда шашки ойноп убакыт өткөрүп, түрмөдөгү айыпкерлерге кээ бир мезгилдерде тасма коюп беришип, дайман баш болгон эже сиңдилер болсо Эндини такыр эле жөн коюшпай ур тогмогун уланта беришет. Ошондой күндөрдүн биринде каармандарыбыз түрмөдөгү имараттардын биринин тамбашын оңдоп түзүүдөн өткөрүп жатышкан эле. Айыпкерлерди кайтарып жаткан күзөтчүлөрдүн башчысы Хендли өзүнүн кесиптештерине окуясын айтып берип, жакында эле өтө бай бир тууган агасы каза болуп, ага дагы мурас калгандыгы билинет. Бирок Хендли кантип ошол мурасты өзүнө алууну билбей жаткан экен. Анткени Американын мыйзамдары боюнча андай акчалардын көпчүлүгү салык катары мамлекетке өтмөк. Бул окуяны угуп калган каарманыбыз ишин таштап коюп, жанындагылар жок десе болбой күзөтчүлөрдүн жанына барып, Хендлиге кайрылып, мен сага жардам бере алам десе, Хендли аябай эле ачууланып кетет. Анткени ал айыпкерлерге өтө мыкаачылык менен мамиле кылгандыктан эч ким ага тики карап сүйлөй алчу эмес. Ошондуктан Хендли жини келип дароо эле каарманыбызды өлтүрүүгө киришип, бирок буга чейин банкта иштеп жүргөн Энди күзөтчүгө өзүнүн оюн так жана туура жеткирет. Көрсө Хендли агасынан калган мурасты аялына белек кылып бере турган болсо, ага эч кандай салык төлөнбөйт экен. Муну айткан Энди мен кагаздарды даярдоодо дагы жардам бере алам десе, ошондо гана күзөтчү өзүн кармап, ыраазычылык катары ал жердеги айыпкерлердин бардыгына муздак сыра алып келип берет. Что? Ал эле эмес, Эндинин жардамы үчүн күзөтчүлөр жооп кылып, каарманыбызга кечке тийише берген Дэймонду сабап, келтекчеген Дэймон майыпка айланып оорукчандар жаткан түрмөгө кетет. Эндинин достору болсо ал сыра ичиргендиги үчүн ыраазычылык катары ар кандай буюмдарды алып келип беришип, Ред Эндиге ал жакшы көргөн кыздын сүрөтүн дагы белек кылат. Эң эле кызыгы, буга чейин киржүүчү жайда иштеген каарманыбыз эми китепканага барып, Брукс деген айыпкердин жардамчысына айланып, түрмөнүн күзөтчүлөрү өздөрүнүн акчалай маселелерин чечүү үчүн Эндиге келип, андан кеңеш ала башташат. Убакыттын өтүшү менен Шоушенк түрмөсүнүн күзөтчүлөрү эле эмес, башка түрмөдөн дагы күзөтчүлөр келишип, жада калса түрмөнүн жетекчиси Нортон дагы өзүнүн акчалай маселелерин каарманыбыз аркылуу чече баштады. Ошентип арадан дагы жылдар өтүп, Эндинин кадыр баркы көтөрүлүп, ал түрмөнүн жетекчиси жана күзөтчүлөр менен түздөн түз баарлаша баштайт. Анткени алардын ар биринин үй бүлөлүк финансы маселеси каарманыбыз Энди аркылуу өтөт эле. Бирок Энди иштеп жаткан түрмөнүн китепканасынын эскилиги аябай жеткендиктен каарманыбыз ал жака акча бөлдүрүүнү каалап, Нортон менен сүйлөшүп, түрмөнүн казынасында ага алайык акча жок экендигин билет. Ошондуктан Энди Нортондун жардамы менен түз эле министрликке кат жазып, китепкананы оңдоп түзөө үчүн акча бөлдүрүүнүн аракетин көрүп, бирок эч эле аракетинен майнап чыкпай коет. Анткени арадан жылдар өтүп, Энди кайра кат жазса дагы эч бир жакшы жооп келген жок. Бирок бул нерсе каарманыбызды дагы токтотпой, ал дагы кат жазгандан тажабай, китепкананы кадимкидей өзүнө кеңседей кылып, Редди жардамчы кылып дагы алып алат. Ошондой күндөрдүн биринде эле китепканачы Брукс Хейвудту барымтага алып, аны өлтүрүүгө киришет. Бирок чындыгында Брукс мен бул нерсени каалабай эле турамын, айла жоктон кылайын деп жатамын. Мен мынтпесем түрмөдө кала албаймын да деп каармандарыбызга жагдайын түшүндүрүп ыйлагысы келип, бирок көп өтпөй эле Энди аны сооротуп, Брукс кайрадан оюнан кайтат. Көрсө 50 жылдан бери түрмөдө олтурган Брукс акыры эркиндикке чыккан экен. Ал түп тамыры менен түрмөгө көнүп калгандыктан мен эми эркиндикке чыгып кантип жашаймын деп ойлонуп, колуна тийген бирөөнү өлтүрүп кайрадан түрмөдө калууну каалаптыр. Смотри, куда идешь! Тебе что, жить надоело? Бирок Брукс түрмөдө канчалык калгысы келбесин айласы жок эркиндикке чыгып, 50 жылдан бери жашоо аябай эле өзгөрүп кеткендигин көрөт. Ал түрмөдөн чыккандарга мамлекет тарабынан берилген үйгө жайгашып, дүкөндөрдүн бирине жумушка орношуп, бирок убакыттын өтүшүнүн уйкусу дагы жакшы келбей, жашоосу кызыксыз боло баштайт. Анткени аны менен эч ким сүйлөшпөй, жада калса бир дагы досу жок эле. Ошондуктан Брукс түрмөдөгү досторуна кат жазып, жашаган үйүнүн шыбына бул жерде Брукс болду деп өзүн өзү асып өлтүрүп алат. Брукстун катын окуган каармандарыбыздын арасынан Ред анын абалын жакшы эле түшүнүп турду. Анткени Реддин деле түрмөдө жашаганына дээрлик 30 жылдай болуп калган болчу. Түрмөдөгү тартип боюнча ар 10 жылдыкта айыпталуучуларга мүмкүнчүлүк берилип, алар өздөрүн жакшы алып жүргөн болсо, атайын келген адамдардын чечими менен айыпталуучу эркиндикке чыга алмак. Ред буга чейин ошондой жолугушуулардын бирине катышып, бирок аны чыгаруудан баш тартышып, бул жолу дагы так эле ошондой мүмкүнчүлүккө кабылып, бирок дагы деле чыгарбай коюшат. Ошондуктан Реддин эми түрмөдөн чыгууга мүмкүнчүлүгү бар экендигине үмүтү үзүлө баштады окшойт. Энди болсо Ред менен сүйлөшүп олтуруп, анын деле
түрмөдө жашагандыгына 10 жыл өтүп калгандыгын айтып, буга чейин дубалында башка кыздын сүрөтү илинип турган болсо, бул жолу дагы Реддин жардамы менен Мерлин Монронун сүрөтүн алдырып илип алат. Ошентип 1959 жылы гана буга чейин каарманыбыз тынбай жазып жүргөн катка жооп беришип, түрмөнүн китепканасына акча бөлүнүп жада калса жаңы китептер дагы алып келинет. Буга чейин эскилиги жеткен китепкана каарманыбыздын аракети менен мыкты жайга айланып, көптөгөн айыпкерлер китепканага келишип өздөрүнүн билим сапатын көтөрө башташат. Анткени айыпкерлердин арасында жазганды билбегени мындай турсун окуганды билбегендер дагы бар экен эле. Ошондойлордун бири Томми Уойлс оорлук менен Шоушенк түрмөсүнө 2 жылга камалып келген. Ал 13 жашынан баштап оорлук менен алектенгендиктен бул аймактагы түрмөлөрдүн дээрлик бардыгына отуруп чыгыптыр. Томминин аялы менен кызы бар болгондуктан ал бул жолу өзгөрүүнү каалап, түрмөдөгү жагдайды көрүп Энжинин жардамы менен билим алууну чечет. Бул убакта түрмөнүн жетекчиси Нортондун аты далайга кетип, алардын түрмөсү эң мыкты түрмө деген атка конуп, ал жерге кабарчылар келип Нортон китепканасынын оңдолгонуна мактанып, андан башка дагы иш-чараларды өткөрүп жаткандыгын жар салып гезиттерге чыга баштайт. Көрсө Нортон айыпкерлерди иштетмиш болуп, бирок чындыгында мыйзамсыз акчаларды мыйзамдаштырып, аны мыйзамсыз акчаларды жүгүртүү иштеринде кагаздардын бардыгына жанагы эле каарманыбыз Энди жоопкерчиликтүү эле. Көрсө Энди бул убакта Нортондун ишенимине толугу менен эле кирип, анын акчалай ар бир иш-чарасын көзөмөлгө алып, өзүнүн банкта иштеп жүргөн мезгилдеги билими менен мыйзамды айланып өтүү ыкмаларын ойлоп таап коюптур. Ал Рэндалл Стивенсон деген жок эле адамды документ аркылуу бар кылып, бардык мыйзамсыз акчалар ошол адам аркылуу өтүп жаткандай жасап, кыскасын айтканда кылмыштын бети ачылса дагы ошол жок эле адам Рэндалл күнөөлүү болуп калмак. Эми кандай болбосун каармандарыбыздын жашоосу бир нукка түшүп өзгөрүүсүз бара жаткан. Бир күнү эле жанагы окуганды үйрөнүп жаткан Томми буга чейин түрмөлөрдүн бириндеги окуясын айтып бере баштап, бул окуя каармандарыбызга өтө бир өзгөчө кызыктуу болду окшойт. Элмо Блэча. Большого нервного гада. Томми мурдагы түрмөлөрдүн биринде Элмут Блэччи деген адам менен бир бөлмөдө жаза мөөнөтүн өткөргөн экен. Ал адам буга чейин жасаган кылмыштарын айтып, кимдерди өлтүргөндүгүн мактана берчү. Ошондой учурлардын биринде Элмут: "Мен бир бай адамдын үйүнө оорлукка киргенмин. Бирок үйдүн ээси ойгонуп кетип, мен үйдүн ээсин дагы анын аялын дагы өлтүрүп салганмын. Эң эле кызыгы, мен өлтүргөн аял үйдүн ээсинин аялы эмес, ойношу экен эле. Кийин жанагы аялдын күйөөсүн өлтүрдү деп камап салышкан, мен болсо эркиндикте жүргөмүн. Жашоодо ушундай тамашалар дагы болуп турат экен" деп айтып берген деген каармандарыбызга төкпөй чачпай айтып берет. Муну уккан Энди так эле маселе өзү жөнүндө болуп жаткандыгын түшүнүп, дароо эле Нортонго барып, андан жардам сурап: "Мен түрмөдө олтурганыма 19 жылдай болуп калды го, бирок мен бүгүн чындыкты билдим. Мага жардам берсеңиз, сотту кайрадан баштап Томмини күбө катары чыгаралы. Чындыгында менин эч кандай күнөөм жок" да десе, Нортон каарманыбыздын сөзүн уккусу дагы келген жок. Анткени Энди түрмөдөн чыгып кетсе, Нортондун мыйзамсыз иштерин жасап бергенге эч кандай адам жок эле. Ошондуктан ал мындан кийин буга окшогон сунуштарыңды мага айтпаганың деп Эндини жазалоону каалап, күзөтчүлөргө айтып, караңгыда жана жалгыз олтуруучу бөлмөгө Эндини каматып салат. Ал аралыкта Нортон Томмини дагы жок кылыш керек экендигин түшүнүп, аны атайын сыртка чакырып, түрмөнүн короосунан сырткары күзөтчүлөрүнө айтып алып чыктырып, калп эле кашты кылабыз деп Хендлиге айтып, ошол жерде өлтүрүп салышты. Нортон ошентип максатына жетип 2 айдан бери айып бөлмөсүндө жаткан каарманыбызга келип, аны дагы бир жолу коркутуп: "Эгер менин айтканымды жасабасаң, мен сенин максаттарыңдын баарын талкалаймын. Китепканаңды дагы жок кылам, китептериңди болсо өрттөп саламын. Сени болсо мыкаачылар жайгашкан түрмөгө которуп коюш оңой эле, ал жакта такыр эле жок болуп кетесиң. Ошондуктан бөйрөктөн шыйрак чыгара бербей, айтканымды кылгының" деп өзүнүн ким экендигин дагы бир жолу эскертти. Кандай болбосун, Энди 2 айдан кийин айып бөлмөсүнөн чыгып, кайрадан өзүнө келип, эми гана чындап эле күнөөсү жок экендигине өзү дагы ишенип, жашоого болгон көз карашы бир топко эле өзгөрдү окшойт. Анткени буга чейин анын күнөөсү жок экендигине эч ким ишенбей, өзү дагы кээ бир учурда чындап эле күнөөлүү окшоймун деп ойлоп калат эле. Ал бул жолу Ред менен өзгөчө өңүттө сүйлөшүп: "Эгер мен түрмөдөн чыга турган болсом, Сиутаныха шаарына барамын. Ал шаар Мексикада жайгашкан, Атлантика деңизинин боюнда. Мен ал жака мейманкана салып, өмүрүмдү ошол жакта өткөргүм келет. Сендей адамдардын мага ал жакта жардамы тиймек" деп Редди дагы өзүнүн максатына чакырат. Если выйдешь на волю, окажешь услугу? Конечно, Энди. Энди Ред менен коштошуп жаткандай болуп: "Эгер сен эркиндикке чыга турган болсоң, Бакстан шаарына барышың керек. Ал шаардын четинде таш менен салынган өтө узун коргон бар, анын жанында өзгөчө дарак бар. Ал дарактын алдынан сен адаттан башкачараак таш табасың, ошол таштын астын сөзсүз карагының. Ал жакта мен жашырып койгон нерсе бар" деп каарманыбыз менен коштошкондой кылып көрүшкөнчө деп анын жанынан кетип калат.
Ред дароо эле бул тууралуу досторуна айтып, алардын бардыгы эмне болуп жаткандыгын түшүнбөй, Хейвуд сөз баштап ал жакында эле менен жип сурады эле деп бардыгы коркуп кетишет. Анткени алар Энди өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кылып жатат окшойт деп ойлоп калышкан болчу. Бул убакта Энди мурдагыдай эле Нортондун кол астында иштөөсүн баштап, анын акча тууралуу кагаздарын жазып сейфке салып койчу. Нортон кеткенден кийин болсо Энди анын бут кийимин тазалап жана костюм шымдарын дагы жайгаштырат эле. Ошентип кеч кирип айыпкерлердин бардыгы темир торлордун артына кирип, Ред болсо Энди эмне кылайын деп жатат экен деп ойлонуп такыр эле уктай албай коет. Ошол учурда эле эшикте чагылган түшүп жамгыр башталгандыгы билинди. Эртеси күнү адаттагыдай текшерүү башталып, эң эле кызыгы Энди бул жолу бөлмөсүнөн чыкпай, күзөтчү жини келип эле анын бөлмөсүн барып караса эч ким жок экен. Маалымат дароо эле Нортонго жетип, чындап эле ал дагы келип бөлмөдөн эч кимди табышпай, биз бул убакта Мерлин Монронун ордуна башка бирөөнүн сүрөтү илинип калгандыгын көрөбүз. Анда Нортон жини келип биринчи эле Редди алып келип досун кайда деп сурагалы, ал деле эчтекени билбегендигин айтса, Нортон жини келип ал жердеги таштарды эки жака ыргытына баштайт. Ошол учурда таштардын бири сүрөткө тийип, дубалдан артка ыргыбай эле ичине кирип кетти. Көрсө каарманыбыз сүрөттү дубалга илип койгондугунун себеби анын артын тешип качып кеткен экен. Биз тасманын ушул бөлүгүндө гана каарманыбыз 20 жылдан бери эмне менен алек болуп жүргөндүгүн көрөбүз. Ал буга чейин Реддин жардамы менен жанагы балканы алып дубалга өзүнүн атын жазууга аракет кыла баштап, ошол учурда дубалдын бир бөлүгү оңой эле сынып түшкөндүгүн көрөт. Демек бул убакта имараттын аябай эскилиги жетип, жана нымдуулуктан дубалдар өздөрүнүн күчүн жоготуп, аны тешип чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк бар экендигин каарманыбыз дароо эле түшүнөт. Ошондуктан ал атайын сүрөттөрдү алдырып, казып жаткан жерин көрсөтпөш үчүн дубалга жабыштырып, күн сайын кечинде аз-аздан казып чөнтөгүнө салып эшикке алып чыгып таштай бериптир. Бардыгы даяр болгондон кийин каарманыбыз жанагы акчалар тууралуу маалымат жазылган китептерди алмаштырып, керектүүсүн өзүнө алып, Нортон тазалап кой деген кийимдерди өзүнүн кийиминин астына кийип алып акырын бөлмөсүнө барат. Каарманыбыз атайын чагылган түшүп жамгыр жаап, күн күркүрөп аткан мезгилди тандап жанагы тешиктен чыгып жөнөптүр. Энди ушуга чейин тешеген дубалдан чыгып, саркынды суулар аккан түтүкчөгө жетип, ылдыйга түшүп бара жатканда керектүү кагаздарды жана кийим-кечелерди бутуна байлап алгандыгын көрөбүз. Ал буга чейин атайын даярдаган таш менен чагылган түшүп күн күркүрөгөн сайын жанагы түтүкчөнү чапкылап, аны тешийт дагы жыты өтө жагымсыз болгондугуна карабай саркынды суулар менен жөрмөлөп жөнөйт. Түтүкчөнүн узундугу 400 метр болгондуктан Энди ал жерден өтө кыйынчылык менен өтүп, кантсе да көздөгөнүнө жетип акыр аягы эркиндикке чыкты. Эртеси күнү аны издеген тартип сакчылар ал жерден балка жана каарманыбыздын кийим-кечесинен башка эчтеке табышкан жок. Энди буга чейин Нортондун мыйзамсыз акчаларын Рэндалл Стивенс деген адамдын эсебине салып жаткандыгын билет элек. Каарманыбыз жанагы Нортондон урдап кеткен кийим-кечелерди кийип биринчи эле банкка барып, өзүн Рэндалл Стивенстей көрсөтүп дээрлик 370 миңдей долларды чечип кетип калат. Ал эле эмес, каарманыбыз Нортондун мыйзамсыз иштеринин бардыгын кабарчыларга жеткирип, көп өтпөй эле Шоушенк түрмөсүнө тартип сакчылардын келгендигин көрөбүз. Алар биринчи эле күзөтчүлөрдүн башчысы Хендлини Томду өлтүргөндүгү үчүн кармап кетишип, андан соң Нортонго бара жатышса, Нортон колго түшкүсү келбей тапанчасы менен өзүн өзү атып өлтүрүп алат. Ошентип бул окуялар дагы аяктап түрмөдө жашоо кадимкидей эле улана берди. Бул убакта Реддин түрмөдө олтургандыгына 40 жыл толгондуктан анын чыгууга дагы бир жолу мүмкүнчүлүгү пайда болуп, адаттагыдай эле мүмкүнчүлүк бере турган адамдар келип каарманыбызга суроо сала башташат. Бирок Ред бул жолу аларга жооп дагы бергиси келбей, эми менин түрмөдөн чыгуума баары бир жол бербейсиңер. Андан көрө чыкпайт деген мөрүңөрдү баскыла дагы мени жайыма койгула десе, келгендер каарманыбызды карап, бул жолу аны түрмөдөн чыгарса болот деген мөөрдү басып беришет. Бул нерсени күтпөгөн Ред эркиндикке чыккандыгына ишенбей, буга чейин Брукска берилген үй бул жолу эми Редке берилип, ал кирип эле бул жерде Брукс болгон деген жазууну окуйт. Анда Ред Брукс бул жерде асынып алган болсо, демек мага анын арбагы көрүнсө керек деп ойлонуп, бирок бул тасма коркунучтуу эмес болгондуктан эч кандай арбагы деле көрүнгөн жок. Кандай болбосун каарманыбыз Брукска окшоп дүкөндөрдүн бирине жумушка орношуп, Ред Брукстун абалын дагы бир жолу түшүнүп, өзү дагы жалгыздыктан кыйнала баштайт. Ошондуктан ал буга чейин Эндиге берген убадасын аткаруу үчүн мыйзам боюнча жашаган жеринин алыс кетпеш керек экендигине карабай ал жерден качып кетип калат. Ред биринчи эле буга чейин Энди айткан Пакистанга барып, ал жердеги таш коргонду көрүп, анын жанындагы даракты дагы табып, таштардын арасын издеп жатып, Энди айткандай сыйда жана өзгөчө ташты көрдү. Каарманыбыз анын алдынан темир кадакты алып чыгып, анын ичинде кат бар экендигин көрүп, катта Энди Редке өзүнүн каякта экендигин жазып, жана бир нече сумма акча таштап коюптур. Анда Ред дароо эле автобуска олтуруп каарманыбызды көздөп жөнөдү. Көрсө, Энди буга чейин айткандай Сиутанеха шаарына барып деңиздин боюна жайгашкан экен. Ред дагы көп өтпөй ал жерге жетип келип, эки каарманыбыз бири-бирин көргөнүнө аябай кубанып, ушул мүнөттөрдө биз дагы тасманын аягына чыккандыгын
түшүнөбүз. Максатына жетүү үчүн 20 жылдай болсо дагы аракетин токтотпой, анан дагы эч кимге айтпай, жыйынтыгы менен таң калтырган Эндинин сабырына таң калсак болот. Анткени биз бир ишти кыла турган болсок, баштай эле бардыгына жар салып, алдын ала эле максатыбызды айтып алып, ал ишибиз аткарылбай деле калып кетет. Ошондуктан достор, бир ишти мерчемдесеңиздер, унчукпай эле өз алдынча жасай бериңиздер. Эми достор, кандай болбосун, кийинки тасмадан көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, элибизде тынчтык жана үй бүлөбүздө бактылуулук гана болсун.